Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Бүгүнкү сабакта жолугуп атканыма силер менен кубанычтамын. Биздин бүгүнкү сабакта экранга көңүл бурсаңар болот, кандай тапшырмага биз көңүл бурабыз. Ручка калем сабагыңарды алдыңар болуш керек, белгилеп тургула. Демек, бүгүнкү сабакта пирамида моделинин тапшырмаларынын талдоого же анализдөөгө багытталган тапшырмаларды андан ары улантабыз. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбызда төмөндөгүдөй тапшырмалар берилген. Балдар, бул тапшырмалар экология илимине байланыштуу. Ошо экология илиминде популяция деген чоң мыйзам ченемдүүлүк бар. Бул курста өткөнбүз. 9 класста жана 11 класстын курсунда бул темалар бар. Бирок дагы да болсо бул темалардын аткарылышы логикалык ой жүгүртүүгө карата багытталган. Демек, балдар, бизге тапшырма төмөндөгүдөй популяцияга арналган тапшырма берилген. Экранды карасаңар, бизге 4 түрдүү диаграмма берилген. Ошо 4 түрдүү диаграммада, демек, кайсынысы кыска убакыттын ичинде жагымдуу шартка түшкөн популяциялардын санынын өзгөрүшүнүн графигин көрсөтөт. Демек, биз бул тапшырманы аткарууда сөзсүз түрдө организмдердин популяциялары, то есть популяциялар деген эмне? Алардын өсүүсү, туруктуулугу жана ошол өсүүсү менен туруктуулугуна таасир тийгизген сырткы факторлорду билишибиз керек. Анан кийин гана ошол жана 4 берилген диаграмманын туура жообун таба алабыз, балдар. Биринчи диаграмманы карайлык. Диаграмма ийри сызыгы карасак, мында популяцияларга узак убакыт бою жагымдуу шарт түзүлгөн деп айтсак болот. Себеби ийри сызык дайыма жогору карай көрсөтүлүп турат. Балдар? Экинчи, оң жакта менин абалым боюнча сол жакта популяциянын саны, оң жакта чөйрөнүн фактору. Экинчи ийри сызыкты карайбыз. Мында жогору көтөрүлүп, ийри сызык кайра төмөндөгөнү көрүнүп турат. Ийри сызыктын жогорулашы бул кыска убакытта жагымдуу шарт түзүлгөн. Ал эми ийри сызыктын төмөндөшү популяцияга жагымдуу шарт таасир этпей калганда ийри сызыктын төмөндөп бара жаткан жыйынтыгы чыгарсак болот. Үчүнчү ийри сызыкты карайбыз. Үчүнчү ийри сызык популяциянын туруктуу өнүгүшүн байкасак болот. Карасаңар, демек, бир эле абалда туруктуу өнүгүп келе жатат. Демек, мында тышкы фактор бир калыпта, эч кандай өзгөрүүсүз таасир этип турган. Ошого байланыштуу популяцияда организмдер туруктуу өнүгүп жатат. Ошондуктан бул жерде ийри сызык туура түз кетип бара жатат. 4-чү ийри сызыкты карайлы. Жогору карай көтөрүлдү. Анын себеби эмне? Себеби дегенде популяцияга кайра эле ыңгайлуу кандайдыр бир шарт таасир этти. Ошондуктан бул ийри сызык, демек, популяциянын саны жогору карай көтөрүлүп атат да. Туура жообу графиктин экинчи варианты. Башкача айтканда, экинчи ийри сызык. Эмне үчүн? Себеби дегенде кыска эле убакытта ошол популяцияга жакшы шарт түзүлүп калбадыбы? Мүмкүн жаан-чачын, мүмкүн күндүн нуру, мүмкүн дагы бир экологиялык кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктөр таасир этти. Ал эми кыска убакытта, ал эми кайра ошол шарттар өзүнүн каалыбына келгенде, кайра баягы популяциядагы организмдердин особтору же санынын өзгөрүшү кайра ийри сызыктын төмөндөшүнө алып келет, кайра калыбына келип атпайбы. Ошондуктан бизде туура жооп графиктин экинчи варианты, балдар. Бул экологияга арналган тапшырма. Эми, балдар, экинчи тапшырмага көңүл буралы. Бизге диаграмма берилген. Жогоруда диаграммада туздуу кристаллдар жайгаштырылган тамчы сууда цилиндрлер менен жасалган эксперимент көрүлгөн. Бул экспериментте инфузориясынын жашоосунун кайсы өзгөчөлүгү изилденген? Демек, бир клеткалуу жаныбар, инфузория туфилканын ошол туздуу чөйрөдө өзүн кандай алып жүрүшү боюнча биз ушул тапшырманы аткарышыбыз керек.
Бул тапшырмадан бизге эмне зарылчылык бар? Демек биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Албетте инфузориялардын туздун кристалдарын жайгаштырганга чейинкисин жана тажрыйбадан кийинки абалын байкоо керек. А варианты бизде жооптор азыктануу рационубу ошол, Б кыймылыбы, зат алмашуусубу же дүүлүгүбү деп атат. Карап көрөлү, инфузориялар. Башка варианттары, мисалы, кыймыл, азыктануу, зат алмашуу кубулуштары инфузорияда дайым жүрүп турат, тынымсыз. Себеби дегенде бул биологиялык системада балдар. Ал эми эксперименттеги инфузориянын тиричилигиндеги өзгөчөлүктөрү, бул биз аныкташыбыз керек, бул биздин маселебиз. Азыр колбадагы инфузориялар колбанын үстүнкү бетинде жайгашып турат, сүрөттөн көрүнүп турат. Астында, колбанын астыңкы бөлүгүндө туз жайгаштырылган. Демек, бизде ушул тапшырманын жообу, демек дүүлүгү Г варианты. Себеби инфузория туфелькага тузду жайгаштырганда туз сууда эрип, инфузориялар туздуу суунун үстүнкү бетине жайгаша баштады. Бул дүүлүгү процесси. Биз биринчи сабагыбызда ушундай тапшырманын кандайдыр бир вариантын караганбыз, эсиңерде бар болуш керек. Анда биз нерв системасы менен байланыштуу тапшырманы караганбыз. Ал эми азыркы учурда бул дүүлүгү процессине карата болгон тапшырманы карап жатабыз. Демек, ушул диаграммада кайрылалы. Биринчи, демек, инфузориялар жайгаштырылган колбанын астында. Экинчиде ошол колбанын астында жайгаштырылган инфузорияга туздун кристалдары салынган. Туздун кристалдары сууда эрип жатканда эле инфузориянын денеси дүүлүгүп, анын натыйжасында инфузориялар суунун үстүнкү бетинде кетип атат. Үчүнчү тажрыйбадан кийинки инфузориялардын абалын карасаңар болот, стрелка менен. Демек, бул жерде бул тапшырманын жообу, демек, бул инфузориянын дүүлүгү процессин табыш керек болгон. Балдар, ушун менен бүгүнкү сабактын тапшырмалары аткара алдык, тапшырмаларын. Эми кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болгула, даярданып тургула.